Адамдын бактысы үчүн көп нерселерди эле кереги жок экен. Өзүмдүн өмүр жолумдагы эң орунтуктуу жагдайлардан талдап көрсөм, бактылуу болуу үчүн бул бүгүнкү көңүл токтук, эртеңки күнгө ишенгендик, эң башкысы ден соолук экен. Ден соолук барда оору суркоо, ал эмес өлүм да алсыздай сезилчү эле. Көрсө бул жарыкчылыкта, ден соолуктан өткөн бакытта, байлыкта, сүйүүдө дегиле эч нерсе жок экен. Жаның кыйналып, жан башың талып, көңүр түйдө тетиги сырттагы каткырып күлүп ойноп жүргөн тең туштарымдын үнүн укканда заманам курулуп, көз жашымды апама көргөзбөй ыйлап алам. Менин дагы жалдырап жатканымды көрүп, апам байкуш дагы мага көрбөзбөй ыйлап алат көрүнөт. Ой, 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 бүйрөгүм, ой бүйрөгүм, апакебай, сол жак бүйрөгүм сыздап ооруйт. Бүйрөгүм ооруган сайын сизди элестетем, сизди ойлойм. Сиз дагы мени көрүп алып, мен деп сыздап атып, ооруп кала көрбөңүз, апаке, апакебайым. Тагдырга жазып койсо айла жок экен. Үмүтсүз шайтан гана болот. Үмүт бар жерде баардыгы болот. Орунун бактын ооруганда гана билет экенсиң. Ой санам, алды кайда учуп. Эгерде ушинтип атып эле эртең мен кунандан соо ойноп күлүп кетсем, эч кимге жаман сөз айтпайт элем, урушпайт элем. Мага жаман сөз айткандарга мен жакшы сөз айтат элем. Ой бүйрөгүм, апакебай, бүйрөгүм сыздап жатат, апаке. Ой апакемай, ой апаке. Ишенерим бир өзүңсүң, улуу Кудай. Жаратканда өзүңсүң, алганда өзүңсүң, улуу Кудай. О Кудай. Жакшылыктан үмүт үзбөй жашай берем. Жашай берем. Жашай берем.